Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин темабыз Атила кыргыздардын улуу баатыры. Бүгүнкү карай турган темабыз Атиланын дипломатиясы. Эми өткөн лекцияда мен айтып кеттим эле. Атила маселелерди дипломатиялык түрдө чече алса, анда согушту токтотчу. Анткени ал түшүнчү, согуш деген өзүнүн жоопкерлери курман болот. Бул абдан оор нерсе. Анан да өткөн лекцияда айтып кеттим эле, жана гундар өзүнүн курман болгон кишилерин, хандардын белгилүү даңазалуу адамдарын койгондо, анын жанына алтын буюмдар, эркек кишиге алтындан кылыч, алтын бычак, алтын чөмүч, чөйчөк, алтын жана батинистер, бетине эме жапчу экен алтын жапкыч, золотая маска дейт, жапчу экен бетине. Ана ошентип койчу экен. Көрүстөнгө салганда, бир мүрзөгө салганда, ошондой даңазалуу кишини анын жанында көп алтын буюмдар бар экен да. Ошону эмелер билчү экен, жанагы душмандар. Биринчи иретте чыгыш урумдагы душмандар, каракчылар. Алар келип Дунайдан өтүп келип, Дунай чек ара болчу. Ошолорду казып, аны кетишкен ошолордун алтын. Атилага маалым болду. Атилага ошо эме берди, айтып беришти, ушундай биздин бир 20-30 эмебизди карактап кетти, мүрзөбүздү карактап кетти. Эми гундар көрүстөндү көрсөтпөй эметчи да, койгондон кийин үстүнөн жана жылкыларды айдап, билбесин кажер экен, билбесин деп атчы да. Анткени көчмөн эл. Бүгүн бул жерде бар, эртең көчүп кетет. Анан жана каракчылар кирбесин деп, ошого карабай каракчылар ошону таап келип, уурдап кетип калчу экен. Ошондо бир 250-300 алтын буюм арасында бир маалымат менен 4 алтын маска, бир маалымат менен 6 алтын маска ошо каракталып кетиптир. 4 ууруну кармашат ошо каракчыларды. 4 уурулар жана эмелер экен, жанагы ромейлер экен. Чыгыш урумдан ромей дегендер, ошондо гректерди ромейлер экен. Аны ромейлер аны айтып беришиптир. Ушундай биздин уюштуруучубуз Дурастор шаардын, Дурастор деген Дунайдын орто агымында, Дурастор деген шаар. Ошо Дурастордун шаардын епископ мындай бир жагы мэр, бир жагы улуу муфтий шаардын. Бирок ошондо епископ башкарчу шаарды. Епископ Себастьян бизди уюштуруп атат. Анан Атилла биринчи элчи жиберет Константинопольго. Ушундай сиздердин каракчыларыңар бизге келип, биздин көрүстөндөрүбүздү, биздин мүрзөлөрүбүздү казып атат, алтын буюмдарды, башка буюмдарды алып кетип атат. Бул деген абдан жаман нерсе. Биз чыдабай жатабыз, чыдабайбыз. Силер бизге ошолорду жанагы бүт кайтарып бергиле, ошо алтын буюмдарды. Анан бир маалыматтар менен 250 буюм арасында бир 2-3 алтын бет жапкыч, башка маалыматтар менен бир 300 буюм арасында 6-7 бет жапкыч, ошону бизге кайтарып бергиле деп Атилла аяка элчи жиберет. Элчинин башында Орест, эл төмен башы, эл төмен деген начальник штаб, эл төмен башы Орест. 2 айда Константинопольго Орест кайра келет. Биздин маалыматыбызды кабыл алды. Жакында бизге өзүлөр элчи жиберет, бүт таап берет. Жана уурдалган буюмдар таап берет деп. Анан шундой эле алар келгенден кийин, бир айдан кийин тияктан элчилер келет Константинопольдон. Константинополдун элчилери келип, анан бир 15 кишидей алар бир 20-30 буюмду таап келет, алтын буюмду. Анан бирок айтат, эмелер тапкан жокпуз. Жанагы каракчыларды, ууруларды тапкан жокпуз. Дагы биз изилдөө жүргүзүп атабыз, издеп атабыз, сурак кылып атабыз, адамдарды дагы чыдай тургула деп. Макул деп Атилла күтөт. Анан 2 айда эч кандай дагы кыймыл жок. Атилла кайра жиберет эмени элчилерди тияка. Төлөк башында. Төлөк деген жанагы Атиланын жардамчысы, Атиланын курбусу, өзү кыргыз урусунан. Анан Атилада
жанагы мына жау визир деген функция аткарат. Бүгүнкү которсо болот аны аскер министри. Анан төлөк кетет аяка. Анан төлөк алып келет дагы бир 100дөй алтын буюм алып келет. Анан 2 ууруну колуна кармап салып беришет. Аны кайра келишет. Бирок бир бет жапкыч алтын маска жок. Анан Атилла дагы жиберет элчине. Дагы жиберет элчине. Үчүнчү элчи ким экен, ким башына турганы маалымат жок тарыхта. Бирок ал элчи барып 2 айдан кийин кайра келет. Жигелер жана эмелер батыш урумдуктар, чыгыш урумдуктар айтат, биз издеп атабыз, таап атабыз, кайра чоң силерге элчи келет деп анан бир 2 айдан кийин күзүндө 1446 жылы күзүндө абдан чоң элчи келет. Бир 50 кишидей мүчөлөрү, бир 200 солдаты менен келет. Арасында сенатор, жазуучу, тарыхчы Приск Панийский деген киши бар. Ошо Приск Панийский анан кийин китеп жазат Атилла жөнүндө. Атилланын дипломатиясы, анан Константинополдун саясаты деген китеп жазат. 300 бет китеп жазат. Ошо китеп бар азыр. Бар. Ошо китеп. Ошо китепте накта ал жазат гундар кандай жашайт, кандай түзүлүшү, кандай жанагы кандай эмелери менен, кандай мыйзамдары менен жашайт, ким башкарат, кандай кийинет, эмне тамак ичет, баарын жазат. Анткени 5-6 10 жолго чейин ал Атилла кирип, Атиллада конок болуп, Атилла менен отуруп, тамак ичип, ошо элчи болот да, Приск Панийский. Анан мурунку Иордан деген бар болчу. Анан дагы Амиан Марцелин деген бар болчу. Гундар жөнүндө жазгандар. Бирок алар бир гунду көргөн эмес. Бирөө теги алыскы ылдыйкы эмеде жана Италияда, бирөө дагы бир алыскы жерде бир гунду көргөн эмес. Ал эмес жазгандары гундар кеткенге 100 жылдан кийин алардын эмелери чыгат. Накта таяныш керек, жана Приск Панийскийдин жазууларына таяныш керек. Анан Приск Панийский ошол жерде келет, анан 50 киши келет. Анын арасында бир котормочу бар экен. Котормочу Гунтилден грек тилине, ромей тилине которгон, аты Вигилий экен. Ал киши жигит гундардын арасында чоңоюптур. Анан кетип тиги өзү грек экен, анан Константинополга кетип, ошол жерден котормочу болуп иштеп калыптыр. Анан ошо келет. Анан ошо киши, ошо Вигилий өзүнүн алып келген оокаттардын арасында ичинде камтып коюптур, сактап коюптур. 45 фунт алтын. 45 фунт алтын деген эми 1 килода 3 фунт. Ошол 15 килограмм алтын алып келиптир. Акын көрсөтпөй. Эми ал мезгилде тамажа деген жок да. Элчи келди, азыр эле элчилердин жүктөрүнө эч ким карабайт. Элчилердин жүктөрүнө неприкосновенность деп коет. 15 фунт килограмм алтыны бар экен. Анан ал жана байыркы кыргыз тили, байыркы гун тилин, байыркы кыпчак тилин жакшы билет экен. Гун тили деген канча айтып атам мен, байыркы кыргыз кыпчак тили. Ошол тилди жакшы билет экен. Анан бир нөөмөтчү офицер менен, жүзбашы менен аты эмеде жүрөт, тарыхта Эдекон деген, гунча Одок экен. Ол нөөмөтчү офицер, сакчы, ошо менен сүйлөшөт экен, жүзбашы. Дос болот экен аны менен. Мен сага 45 фунт алтын берем. Анан сен алтынын кандай түрдө өлтүрсүң, өзүң өлтүр. Же уу бересиңби, же атасыңбы, же соесуңбу, өлтүр. Анан кийин качып кет биз жака качып кетсең, биз жака чоң хан сарай беребиз. Константинополдун жарандыгын беребиз. 20 жаш бойго жеткен кул кыз беребиз. 150-60 малай беребиз, кул беребиз сага. 100 жылкы беребиз. Жылына 50 фунт алтын берип турабыз. Ошого жашайсың. Бүт бай болуп жашайсың. Анан сенатор кылып коебуз. Сен өлтүрсөң Атилланы дейт да. Ал ошо сабыр уруудан экен. Баарын акырын Атилла айтат экен. Атилла токтойт эми биз ойнойбуз дейт экен.
Sen oyna makul bola bер деп. Тиги макул болот экен. Тиги бүт алып келет, айтат экен эмелердин баарын. Ал Вигилий жалгыз келбейт экен. Келгенде кичинекей баласын эчтип келет экен, 12 жаштагы баласын. Ал да эчтип алат экен. Жанында жүрөт. Бир күнү тиги келип талап коет экен да, доомат коет экен да, бат бүтүр, бат өлтүр, 2 күндө өлтүрбөсөң болбойт, биз жакында кетип атабыз деп эметип атат жана Вигилий жана Одокеге. Анан ошондон кийин Атила аны камакка алат экен. Тиги болсо баарын айтып берет экен. Атила айтат экен, мына сен бул жерде сен жалгыз эмессиң, мына улуң жанында турат. Өмүрүн ойло. Анан тиги баарын ыйлап Вигилий айтып берет экен. Мени Феодосийдин жардамчысы ошо мага тапшырма берген. Ошондой сөздөрдүн баары ошонун тапшырмасын аткарып атам деп эметет экен. Анан Атила аны камакка алып, тигилерди бошотот, эмелерди, элчилерге сөз кеткенде алардан дагы бир талап коет экен. Алар эми силер мага жана бербей жатасыңар. Мен билип калдым. Биринчиси епископ Себастьян уюштурат экен, ушу карачылыктын баарын ошол уюштурат экен. Экинчи мына алып келди, сатып келди. 3 миллион сестерчига, 3 миллион сестерчи, ал чоң акча. Бүгүнкү бир 30 000 доллар дейт. 3 миллион сестерчига сатып келди. Мына бир алтын масканы. Алтын масканы Константинополдон Сильван деген банкирдин банкынан сатып алдык биз мына. Мына маска. Бул биздики. Эми силер бизге Себастьянды, Сильванды, анан Хризафюсту тапшырып бересиңер. Тапшырбасыңар, согуш ачам. Анан Прискпанийский кайра кетет экен, баарын ошого жанагы маалыматты айтат экен. Феодосийге батыш Ромдун императору, чыгыш Ромдун императоруна айтат экен, согуш ачса эмне кылабыз деп. Анан ойлонуп атып, бүт баарын табат экен, жана эмелерди, кара уурдалган буюмдардын баарын табат экен, алтын масканын баарын табат экен. Анан кайра чабарман менен, элчемеси менен, ыкчам чабарман менен жиберет экен. Мына таптык, мына бердик, сен согуш ачпайлабай бизге. Бирок Атила айтат экен, негизги мага муну өзүбүз эле биз тапмакпыз. Бул бизге максат эмес. Бизге максат жана уруулардын уюштуруучуларды ким уюштурган? Бул Себастьян, Сильван, Хризафюсту, ошолордун мага башы керек. Башын бербесеңер, анда мен өзүм согуш ачам деп. 447-жылы Атила Сегисту менен аскер жүрүшкө чыгат экен. Сегисту менен төртөө мурункудай эле баягыдай төртөө гун түмендер, төртөө славяндар, анан осткоттордун түмендери. Анан бирок славяндар, осткоттордун түмендеринде дагы эмелер бар, техникалык түмендер бар. Техникалык түмендер деген алар жанагы эме шаймандары менен, атайын чоң шаарлардын дубалын бузатыган шаймандары менен, ошондой куралдары менен, ошондой аспаптары менен камтылган экен. Аны айтып кетсе болот. Бул анагыр деген ичинде күйүүчү зат менен толтурулган каптар. Ошону ырыткандан кийин, түшкөндөн кийин баары күйөт дегереги. Же баллиста, узун найзалар ататыган, же катапульта, чоң ташыр ататыган. Бир жерге бир таштарды система түрүндө ырытканда дубалды сындырып талкалап чыгат. Анан ошо менен ошону келгенде эле ошо 3 эмени коет экен, шаарды курчаганда ошо түмендерди коет экен, ошол эмелерди, шаймандарды, ошол куралдарды коюп, анан шаарга талап коет экен. Же силер өзүңөр бизге багынып бересиңер, биз эме алабыз, олжа алабыз, шаардагы адамдар тийбейбиз. Же антпесе согушуп атып шаарды жеңип алабыз. Бизден жана эч кандай күтпөгүлө жакшылыкты. Анткени багын кулчулукка сатабыз. О баала турганда алабыз. Анын 80 шаар экен, 60 шаар өзү эле багынып берет экен. Биз сатпагыла, кандай талап койгон талапка жана кандай олжо болсо ошонун баарын берели деп 60 шаар өзүнүн макулдугу менен багынып берет экен. А 20 шаар болбойт. Аларды жана мындай айтканда согуш түрдө, чабыш түрдө урушуп, приступ деп коет, приступ менен алат экен. Эми мындай шаарларда 80 шаардын ичинде жана өзү багынып берген шаардар, багынбагандар шаарлар, мындай шаарлар ысымдары: Найс, Сердика, Ульпиана, Стобы, Диррахи, Афины деген шаарды билесиңер, бул бүгүн Грециядагы абдан маанилүү шаар. Фессалоники, бул да Грециядагы маанилүү шаар.
Маркианополис, Девельт, Гераклея, Адрианополис. Кейін түріктер мұны базып алғаннан кейін, бағындырып алғаннан кейін өздері жасап қалды. Элдеріне деген ат қойды бұға. Анан ошондо император Феодосий абдан жүрегі түшөт. Анткени Константинопольдон жанынан өтүп кетти. Мына бияка өтүп кетти, мына Балкан жака, өйдө жака өтүп кетти, Грецияга чейин. Константинополь бүгүнкү Стамбул. Анан баарын жана багындыргандан кийин 447-жыл аягында Константинопольга келет аскерлери. Жана алты төмен келип, ошол жерде жайгашат. Император Феодосий түшүнөт. Анан элчи жиберет: Атилла, мен сага вассал болом. Вассал деген бул аскер малай. Малай аскердик жумуш аткара турган киши вассал дейт. Мен сага вассал болом. Токтот эмеңди, согушуңду токтот. Кандай талап койсоң, баарын берем сага. Болжону. Кандай кун салсаң, ошо кунун баарын төлөп берем деп макул болот. Анан ошондо тарыхта мындай жазылат экен: 10 000 бойго жеткен кыздар жаш аялдар бир балалуу болсо да болот. 10 000. Естип кетебиз биз үйлөнгөнгө. 10 000 фунт алтын. 10 000 фунт алтын бул 3 000 фунт. 3 000 фунт бүгүн 3 тонна. 3 000 килограмм. 30 000 фунт күмүш. Асыл таштар 1 000 фунт. Асыл таштар 1 000 фунт. Жасалган терилер 10 000 өтүкө. 10 000 бочка сулмай, оливковое масло 10 000. Ошону берсең, биз кетебиз. 2 күндөн кийин баштап жеткизе баштайт. Аттила ошонун баарын. Аттила Константинополь талкалабайт да кирбейт ичине. Алатыган олжосун алат, кетет. Өткөн жылдары Ирандан жаш аялдарды, бойго жеткен кыздарды. Бул жерден 10 000. Мурун тетиги жана мурунку аскер жүрүштөн иштеп келишти. Ошон үчүн биздин генетикабыз европейский болуп кетип атат. Ана мына европейский болгону мындай баарына маалым. Мисалы сот өкүм кабыл алганда, соттор чечим кабыл алганда, кайсы ким атасы, ким баласы, ким чоң атасы, ким чоң энеси, же ким баласы кабыл алганда, ошондо ДНК негизинен кабыл алат. ДНК негизинде кабыл алган чечим эч кандай эч кандай талашка түшпөйт. Бул деген накта нерсе. Элдерде ДНКга түшөт экен. Элдерде ДНК, ошондо ДНКсы бирдей болуп кеткен. Мына бизде Айдаралиев деген белгилүү академик, белгилүү медик, медицинская, генетическая генеалогия боюнча чоң адис. Ошо киши 2009-жылы Америкадан фон Соренсон деген лабораторияны. Фон Соренсон деген лаборатория алар жана ДНК генетический анализ кылат экен да. Элдерди кайсы элге таандык, кандай кайчадан элдер таркады. ДНК менен ошону билсе болот экен, кандай таркады, кайчадан. Анткени ДНК бүгүнкү ДНК тетиги 5-кылымга, 4-кылымга, 1-кылымга чейин чыгат экен. Биздин 7 атабыздай болсо аякта 77 ата чыгат экен да, ошол жакта ДНК менен. Асылбек Айдаралиев академигибиз биздики ошолор менен кошулуп, бул жерде ДНК генетикалык экспертиза өткөзүптүр, анализ өткөзүптүр. 600 кыргыздарды ДНК анализ алыптыр. 600 кыргыздан, байыркы уруулардан, Мондос, Сабыр, Кыпчак анализ. Ошондо кызык болуп чыгат. Кызык болуп чыкканы мындай. Ылдыйкы 600 кишиде ылдыйкы пайыз 20%, жогорку пайыз 40%. 40% европалык гендер чыгып атат кыргыздарда. Чыкканда да герман, гот, гепит ошолор гендер чыгат. Герман гендер. 38% жанагы европалык гендери бар экен. А 55% азиялык гендери бар экен. Муну кандай түшүнсө болот? Жанагы эле эмечи кетип атат. Биринчиси бири-бирине кудашып, кыз алышып, кыз беришти. Славяндар менен, германдар менен. Экинчиси жанагындай ичип кетип атты. Айтып атпадымбы? Аскер жүрүштөн ичип кетет. 5 000, 10 000 жанагы бойго жеткен кыздарды, анан жаш аялдарды ичип кетет. Гендер атадан эле. Биринчи ата кыргыз болсо, гун болсо баласы кыргыз. Энеси румийбы, венгрбы, готбы, славянбы, гепитбы, герулбы, галбы, галкабы эч кандай эмеси жок. Айырмасы жок. Атасы
гүл болса, байырқы қырғыз болса, баласы гүл, байырқы қырғыз. Ұққаныңарға рахмат. Дағы жолыққанға шейін.